Мындан бир канча кылым мурда эле адам жашоого жаралар менен башка адамга пайдалуу болууну максат кылып жашачу. Азыркы кезде өзүнө гана пайда келтирип, бирок башка адамдарга, айлана чөйрөгө зыяны канчалык деңгээлде тийип жатканын ойго деле келтирбей калышкан сыяктуу. Памперсти ойлоп тапкан адам кичинекей бөбөктөрдүн келечегин, ден соолугун кымындай да ойлогон эмес. Ал өзүн гана ойлогон. Анткени бул памперстерди ойлоп таап, сатууга чыгарган күндөн баштап, ал адам планетанын миллиардери деген статуска ээ болгон. Бир күнү химик жана жаратман Виктор Миллс деген адам өзүнүн неберелери менен бир күн кечке калууга туура келип калат. Кичинекей неберелеринин шымын улам алмаштырып, андан сырткары улам жууп, кургатууга туура келгендиктен ал чарчап кетет. Бир жолу колдонуучу памперс идеясы оюна келет. Бирок бул идея өзүнүн неберелеринин жашоосун жеңилдетиш үчүн жаралган идея эмес болчу. Бул идеянын максаты жөнөкөй адам баласынын элементардуу түрдө эгоисттикке жетелеген жана өзүнүн гана жашоосун жеңилдетүү үчүн ойлоп табылган болчу. Анткени бул памперстерди колдонуп жатып, өзүнө чоң пайда алып келген менен кичинекей балдарга канчалык зыян экендигин эң жакшы түшүнүп эле турган. Эң биринчи иштелип чыккан компаниянын памперстерин ошол кездеги ата-энелер такыр сатып алышкан эмес. Анткени алар өздөрүнүн чүрпөсүн пластиктерден жасалган түшүнүксүз бир материалга ороп салууну каалашкан жок. Бирок иштеп чыгуучулар токтоп калбастан ар тараптан сатууга чыгарып, рекламаларды байма-бай кетирип башташат. Эң кызыгы бул памперстер пластиктерден, мусорлордон, төгүндүлөрдөн жасалганын ата-энелер билишсе дагы, азыркы күндө баласын күнү-түнү ороп, андан бошотуу ойлору жоктой. Азыркы күндө памперстерди чыгарган гигант компаниялар алардын зыяндуулугун элге жайылткандардын баарын интернет айдыңынан жоготууга аракет кылып, өз бизнестерин мыкты өнүктүрүп келишүүдө. Келиңиз, памперстин эркек балага тийгизген зыянына токтолуп өтөлү. Көптөгөн врачтар бул нерсенин зыяндуулугун элге жайылтып жатышса, кээ бир белгилүү профессор, көрүнүктүү врачтар бул компаниялардан акчалай сыйлык алышып, акыйкатты колдору менен басып келишүүдө. Талаш жараткан бул темада көпчүлүк окумуштуулар эркек балага памперстин зыяны өтө жогору деңгээлде тиерин жана алардын уруктугу иштеп чыгууга жөндөмсүз болуп каларын айтышууда. Бул теорияны далилдеп чыгышып, жыйынтыгында памперсти тынбай кийип жүргөн баланын жыныстык мүчөлөрүнүн айланасында парник эффектиси пайда болуп, жетил элек эркектин жумурткалары талкаланып, эр жеткенде тукумсуздукка же импотенцияга дуушар болуу коркунучу бар. 1997-жылы немис окумуштуусу эки кичинекей бөбөккө эксперимент жүргүзөт. Алардын бирөөсүнө таза пахтадан жалай колдонсо, экинчисине памперс кийгизет. Арадан белгиленген убакытта экөөнүн киндиктен ылдый жагынын температурасын текшеришет. Таза пахтадан жалай колдонгон баланын температурасы 34-35 градус болсо, памперсти колдонгон баланыкы 37-38 градуска чейинки шкаланы көрсөтөт. Кичинекей баланын жыныс мүчөсүнө, жумурткаларына памперстин парник эффектисинин тийгизген таасиринен улам тестостерондордун бөлүп чыгаруу каналдары алсырап, бара-бара бүлгүнгө учураганын көп эле жолу далилдеп жатышат. Дагы бир кызыктуу фактыны баяндап кетчү болсок, мындан 100 жыл мурда Англияда памперсти койчумандар кочкорлорду стерилизациядан өткөрүү учурунда кийгизчү экен. Эмне үчүн кочкорлорго кийгизишкен деген суроо жаралбай койбойт. Демек, эт багытындагы багылып жаткан кочкорлорду бычып отурбастан, алардын жумурткасына памперсти кийгизип коюшкан. Жыйынтыгында эт багытындагы багылуучу бул кочкорлордон тукум алуу мүмкүн эмес болуп, алардын жыныс уруктары памперсти кийген соң парник эффектисинин натыйжасында уруктары кургап калчу экен. Урматтуу көрүүчү, ушул жерде өзүңүз бир аз ойлонуп, ой жүгүртүп көрүүңүздү суранат элек. Балаңызга памперстин зарылчылыгы барбы? Бул келтирилген факттар памперстердин кичинекей бөбөктөрдүн ден соолугун канчалык деңгээлде талкалап жатканын элестетип жаткан чыгарсыз.
Балким азыркы күндөгү тукумсуздуктардын кесепети мына ушунда болуп жүрбөсүн. Ошондуктан акыл калча бою жүгүрткөн ар бир ата эне өзүнүн баласынын келечеги үчүн ээринбестен памперстен башка материалдарды колдонуп баштаары анык деп ойлойм. Ал эми памперстин кичинекей кыздарга канчалык деңгээлде зыяны тиет? Кичинекей кыздардын жыныс мүчөлөрү ар кандай инфекцияларды бат кабыл алуучу болуп эсептелинет. Азыркы заманбап медицинанын айтуусу боюнча, памперсти көп колдонгон кыздар кийин чоңойгондо вагинит, молочница, цистит менен тез ооруп, кала берсе жатыны бала өстүрүүгө алсыз болуп, бойдон түшүү же боюнда болбой калуу ооруларга учурайт экен. Анткени чындыгында памперстин ичинде парник сыяктуу ысыктан улам бууланган инфекциялар, бактериялар ал жерге жайгашып, бир топко чейин отурукташып баштайт да, жыйынтыгы жогорудагы түшүнүксүз ооруларга дуушар кылат. Андан сырткары памперс баланын мээсинин өрчүүсүн да артка калтырат. Анткени баланын дүйнө таанымы күн сайын кеңейип баштагандыктан анын ата-энесине заара ушатуу керектигин айтпай жүрө берет. Андан соң баладан бөлүнүп чыккан зат жана анын каңырсыган жыты денеге сиңип кетет. Денеге сиңген бул жыттан улам баланын мээсинин өрчүүсү жайлап, ой жүгүртүүсү начарлайт. Анткени бала төрөлгөндөн баштап мээси өрчүгөнгө чейин айланасындагы болуп жаткан көрүнүштөрдүн баарын бала өз денеси менен гана туят деп айтышат. Мындан сырткары бул памперстердин айлана чөйрөгө тийгизген таасири да бир канча зыянкечтүүлүктү алып келет. Анткени бир памперс 500 жылга чейин чирибей, абаны булгап жата берчү пластиктердин тизмесинде турат. Мына ошондуктан мындай чирибей турган зыяндуу мусорлорду чогултушуп, завод, фабрикаларда башкадан иштеп чыгышат да кайрадан памперс, аялдарга колдонулчу прокладка, тампон сыяктуу товарларды рынокко байма-бай чыгарып башташат. Урматтуу көрүүчүлөр, батыштын заманбап жашоосу менен жарышып, алардын түшүнүксүз жашоо образдарын өзүбүзгө мода кылып, ата-бабаларыбыздан келе жаткан салтты чанбастан, балким эскиликке кайтканыбыз биз үчүн туура жолдор. Анткени бизге ата-бабаларыбыз эч качан зыяндуу көрүнүштөрдү мурас калтырып кетпегенин тарых барактарынан тытмаласак да таба албайбыз. Жөнөкөй эле өзүбүз жатып чоңойгон бешиктин салтына кайрылып, дүйнөгө алып келген ар бир бөбөктөргө алдей айтып уктатуу алдаганча баалуу эмеспи? Бешик касиеттүү умай энебизден келе жаткан таберик буюм болуп саналат. Мезгилдин талабына жараша кошулуп жашап, бир жолу колдонулуучу буюмдун артынан түшпөй, кылымдар бою колдонулуучу бешикке наристелерди бөлөбөтөйлү. Бирок эмнегедир учурдун талабына ылайык медицина балдарды бешикке бөлөөгө болбой турганын айтып келишүүдө. Салт санаа менен медицина дайым эле айкалыша бербейт эмеспи? Анткени улуудан калган мурасты бүгүнкү күндүн жаш энелери четке какпай алып кетүүсү керек. Баланы бешикке бөлөөнүн оң жактарын санап кетели. Биринчиси, бешик баланы терс энергиядан коргойт. Экинчиси, ымыркайдын дене түзүлүшү, буттары түз өсөт. Үчүнчүсү, наристе көп убакытка чейин тынч уктайт. Анткени жаңы төрөлгөн наристе колу менен өзүн чочутуп, бат ойгону берет. Төртүнчүсү, бала жылуу жатат, ымыркай ары бери тоголонуп ачынып калбайт. Бешинчиси, таза уктайт. Себеби анын бешикте бардык шарттары бар экенин айтпаса да билесиздер. Алтынчысы, бешиктеги бала сабырдуу болуп чоңоет. Кыргыздын ар бир үйүндө дени сак наристенин күлкүсү жаңырып, алдей ырлары ырдалып турсун. Биздин каналга жазылып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар.